көтөрүп берсе эл дагы кичине эметпек да. Элге да кыйынчылык болбойт эле. Солярканын баасы да көтөрүлүп атат. Негизи мектептер ачылганда ошо болот эми бир аз. Анда да 15ге ошо нормальный кылдай ойлойм да. Өзүм оюмча. А бул машина өзүңүздүкү же арендабы? Өзүмдүкү. Негизи кээ бирөөлөр арендайт, чыгара алышпайт. Ушундай болот да, карызга кирип кетесиң да. Стабиль 6-дан 9-га чейин да. 6-дан 9-га чейин кээде мондай устай болуп каласың. Кээде болгондо болот эми. Жашырганда эмне? Болгондо болот, болгондо анан ошо майын актазада сүйүндүрөбүз. Демек ошо сиз эле эмессиз да, жалпы ошо маршрутка айдоочулар ошо жол кирени 15 сомго көтөрсө деген ойдо экен да. 15 сомго көтөрүп берсе жакшы болот эле. Бисара кымбаттап турат. Кымбат. Элементарный айталып, быйыл дөңгөлөк алалы деп аябай кыйналдык. Былтыркы 4 миңден алган дөңгөлөктөр быйыл 6-7 миңден болду да. Ала алган жок быйыл. Запчастьтар күндөн күн кымбат дейт. Солярка өзүңөр көрүп аткансыңар, баягы 31 сом болчу, азыр 36 сом болду ошочу. Анан бүт эле нерсе кымбат болот, аякка чара көрбөй эле да, именно биз жол кире көтөрөлү деп вопростор көтөрүп чыккандан кийин эч кандай аракет болбой атат да биз жакачы. Эт кымбат болот, продукт кымбат болот. Биз деле эчтеке арттыра албай калдык азыр. Машинабыз бузулат. Машина жаңы эмес да, заводдон чыккан машина эмес. Мындайча айтканда почти 15-20 жыл болгон экен машина. Баарыбыз бузулат. Запчасть алышыбыз керек. Күнүмдүк төлөйбүз, мисалы үчүн амбир конечныйдан бягына 53 сом, бягына 53 сом төлөйбүз. Айына төлөйбүз акчаларды, конторский алыш. Патент бар, эми ошо патентке кошуп дагы эмени киргизип атышат. Страховкалар киргизип салышты, обязательно кылыпчы. Ар бир сиденияны страховать этип берди. Анын баары эле кымбат болот да, страховать эткен ар бир сиденияны 120 сомдон страховать этебиз да. Ал эсептесеңер эле, меники 16 место ошолор бүт эле чыгым кетип атат. Ошо анан негизи жол көтөрсө жакшы эле болмок бизге делечи. Эгер жашыруун болсо азыр мурда май арзан кездегиден азыр кымбаттап кеткенге салыштырмалуу жашыруун болбосо күнүнө канча акча пайда көрөсүз? Пайда көргөндө 1000 сом, 1,5 сом алып кетебиз үйгө, соляркадан тышкары, тияк-бияка бергенден тышкарычы. Мурун кичине алчубыз жакшы эле, азыр киши да жок, көчөдө студенттер жок. Азыр ошо күнүмдүк 1,5 сом аласың, үйгө жеткиче эле 700-800 сомго балага аласың. Продукт аласың, ошентип эле эчтеке чогулбайт. Ар бирибизде кредит бар. Өзүм айына 36 миң төлөйм кредитчи. Мурун карыз болчу эмеспиз, азыр кредитке карыз болуп баштадык, уже карыз алып кредит төлөп ошондой болуп атабыз да. Бул акча жана машинанын бузулганын эсептебегенде? Эсептебегенде чисто 36 миң сом айына кредит төгөм да. Ошо машинаны кредитке алгам. Ошонун кредитин төгөм айначы. Ошонун азыр ал акча вообще чыкпай элебиз, наоборот артка кетип эле карыз болуп атабыз. Элден акча алабыз, ата-энебизден алабыз акча барыпчы. Анан эчтеке артпай эле бизге өзүбүзгө чисто кийим алганга акча жок болуп калды. Керек болсочу. Жол кире маселесин таможнядагы, коррупциядан дагы жогору кое баштады да, элдин продуктыдан да жогору кое баштады. Этти 300 сомдон алган этти 420дан алып коебуз. Аларга эч кандай чара көрүлбөй эле да. Ошо продуктуну биз эле алып жейбиз, биз деле ошо эл менен эле ошо жамап алабыз. Маршрут айдоочуларынын маселесин көйгөйүн чечип беребиз деп, эгерде бийлик өкүлдөрү ушул жол кирени кымбаттатып берип кое турган болсо, карапайым элге өтө
кыйынчылык, оорчулук нерселерди алып келип коет да. Себеп дегенде, мисалы үчүн азыр көбүнчөсү маршрут айдоочулар айтып атат, биз мурда жакшыраак акча тапчу элек, азыр күнүнө 1000 сом, 1500 сом иштеп калдык деп атышат да. Карапайым элди карап көрсөк, кээ бирөө күнүнө 1000 сом эмес, күнүнө 500 сомдон таап, айлыгы 10 000, 15 000 сом айына айлык маяна алып иштегендер бар. Алардын bir айлык маянасын күнүнө бөлүп келе турган болсок, 15 000 сом алып иштегендер күнүнө 500 сомдон таап иштеген болуп атат да. Ошол жагында карап, анан кийин бир кандайдыр бир карапайым элге да кыйынчылык келбей тургандай, маршрут айдоочуларга да кыйынчылык келе турбагандай бир механизм ойлоп таап, анан кийин ошону бир жөнгө салып, ошол бир жолун табышы керек болот деп ойлойм да. Азыр элдин колунда жок, начар, экономикабыз жакшы боло элек, элдин чөнтөгүндө пенсия немелери түшө элек. Анан көтөрбөй эле койсун, ушу 10 сом деле болот. 10 сом деле тойгузат болуш керек. Бул айдоочулар өзүн актабай калып атат деген жөө келтирип атышат да. Актайт эле болуш керек. Кантип эле актабай калсын. Чөнтөктөрүнө карап атат да алар дагы.